Анда эмесе балдар, кийинки сабагыбыз адабий окуу сабагы. Бүгүнкү тема көпөлөк балдар. Анда келгиле, мен силерге окуп берейин, кулак салып угуп тургула. Көпөлөк. Тимурдун терезесинде көпөлөк жашачу. Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Көпөлөк былтыркы күздө түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Анын чоң канаттары өрүктүн жалбырактарынан эле. Алчанын жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канаттарындай сезилип турчу. Денеси талдын жалбырактарынан, ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган. Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Аны караган киши суктанып таң калчу. Бир күнү Тимурдун апасы терезени ачса, шамал кирип көпөлөктү учуруп жөнөдү. Тимур аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канатын сындырып алды. Байкуш бала ыйлагысы келип, аябай ызаланды. Ошол учурда көпөлөк киши сыяктуу сүйлөп Тимурга: "Кайгырба досум, мени кайра жасап алсаң болот" деп баланы сооротtu. "Сен эшикке күзүндө түшкөн жалбырактардан көп терип келип, канаттарымды оңдоп, кайрадан жасагын." Муну уккан Тимур сүйүнүп, жалбырак чогултканы коройго чуркап чыкты. Бир аздан кийин үйүнө келип, түстүү кагаздын үстүнө терип алган жалбырактарды канат кылып чаптады. Мына эми көпөлөк жаңы жасалган канаттарын кагып уча баштады. Мына балдар, бул көпөлөк деген текстти бизге Гүзел Сарыгул эжебиз жазган. Балдар, эми биз силер менен текстти окуп чыккандан кийин жумушту дептерибизди алабыз. Жумушту дептерибиздин 11 бетине кулак салабыз. 11 бетин ачсак, бул жерде бизге ооба же жок деген тест берилген. Ушуга туура жообун биз белгилеп алабыз. Мисалы үчүн биринчисин алсак, Тимурдун терезесинде көпөлөк жашачу деген жерде ообабы же жокпу? Эгер ооба болсо, ообанын тушуна мындай белги коюп, ушинтип тапшырмаларды аткарып чыгабыз балдар.